Саламатсыздарбы? Өлкөдө кыска мөөнөттүү электр жарыгын өчүрүүлөр тууралуу абоненттерге маалымат берилет. Бул тууралуу Улуттук энергетикалык холдинг ишканасынан маалымдашты. Кабарлагандай, катуу сууктан улам электр энергиясынын керектөө бир кыйла жогорулаган. Буга байланыштуу электр жабдууларга күч келгени айтылат. Учурда өлкө аймагында жабдууларды сактап калуу максатында жана алардын зыян тартуусун алдын алуу үчүн электр керектөө кубаттуулугун азайтуу иш-чаралары көрүлүүдө. Буга чейин кайсыл аймакта, кайсыл убакта керектөө көп болорун айтуу мүмкүн эмес болчу. Акыркы бир нече күндөгү ашыкча жүктөмдөр менен байланышкан өчүрүүлөрдү талдап чыккандан кийин мүмкүн болгон кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр күтүлүп жатканын аныктоого болот. Буга байланыштуу аймактык электр тармактары ишканалары мүмкүн болгон кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр тууралуу абоненттерди маалымдайт деп айтылат маалыматта. Мына ушундай туугандар, негизи эле кыш келди дегиче Кыргызстанда дайыма ушул проблема ток жетпей атат, светти аз иштеткиле. Ал свет деле бекер эмес, албетте кымбат анын деле акчасы. Бирок ошентсе дагы жетиштире албайт. Ал эми башка мамлекеттерди карап көрсөк, Кытай, Америка, Россия, аларда эл канчалаган көп элдери бар, бирок жеткирет. Электр энергиясы болсо бул суудан келип чыгат. Сууга болсо биз бай мамлекетпиз. Сууну биз башка мамлекеттерге дагы берип турабыз, өзүңүздөр билгендей. Бирок негедир бизге ушул свет жетишпейт. Албетте бул деген ошол аппараттардан болсо керек. Булар айтышында ошолорго күч келип калат, деп атпайбы? Азыр заман 21-кылымда жашап атабыз. Башка мамлекеттерден сапаттуу аппараттарды алып келип, ошол кышка дайынданып койсо болот. Анткени баягы жалгыз бой энелер бар, жаш балдар менен үйүндө баягы эч кандай шарты жок, кичинекей плитага сынып, жылынып отурушкан. Ошолор тоңуп калбасын деп, ошо алдын ала ушундай нерселерди кылып койсо болмок. Бирок негедир дайыма ушу кыш келгенде гана ушинтип калышат, проблема кылышып, көйгөй кылышып. Кайра эле жаз келгенде унутуп, негедир эле биз ушул светке жетишпей келатат Кыргызстан мамлекети. Башка бир машина завод же башка нерсени айтпай эле ушул жок дегенде ушул светти кеңири жеткирип бере албайтышат. Уят албетте чиновниктерге. Өзүңүздөр дагы пикир жазыңыздар, каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.